Assalamu алейкум достор, биздин каналдын жалпы катталуучулары. Кече эле жеңилип көрө элек Дмитрий Бивал менен жеңилип көрбөгөн дагы бир мушкер Артур Бетербиевдин ортосунда беттеш болуп, жеңүүчү 12 раунддун жыйынтыгында гана аныкталды. Бул беттеш болот деген убактан баштап эле профессионал боксчулардан тарта жөнөкөй катардагы күйөрмандарга чейин өз спорттук божомолдорун айтышып, тигил же бул спортчуга артыкчылыкты берип жатышкан. 4 камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Барына чексиз. Сауд Арабия мамлекети көпчүлүк күткөн окуяны Борбор калаасы Эр-Риядда уюштуруп, дүйнөлүк спорттук мелдешке миллиондогон күйөрмандар күбө болушту. Эки мушкер 12 раунддун аягына чейин нокаут кыла алышпай, калыстардын 114-114, 115-113 жана таң калыштуу 116-112 деген чечими менен Бетербиев жеңишке ээ болду. Жада калса 115-113 да туура эмес деп эсептеген адистер бар. Бул беттеш тең чыгуу менен аякташы мүмкүн болчу, же бир аз гана айырмачылык менен Артурга берилиши керек эле деп ойлогондор да арбын. Айтор баары артта калды. Жыйынтыкты Бивалда кабыл алганын айтты. Ребят, всем спасибо. Достор, колдооңор үчүн баардыгыңарга чоң рахмат. Мен аны сезип турам, бирок эмне кылмак элек? Болгон нерсени кабыл алып, алга карай кадам таштайбыз. Баарыңарга ыраазычылык деп чыныгы профессионал мушкердин сөзүн айтканын уга алдык. Беттештен соң Бивалдын маанайы анчалык чөкпөгөнүн да байкасаңыздар керек. Бивал балким бул жыйынтыкка нааразы эмес болуп жүрбөсүн. Каршылаштарынын биринде калтырбай нокаутка кетирип жүргөн Артур менен толук дистанция мушташканы үчүн өзүнө балким ыраазыдыр. Кандай ойлойсуздар? Бул тууралуу пикирлерди да жазып коюңуздар. Кызыгы бул беттеш тууралуу талкуулар менен бирге реванш качан деген суроолор да чыга баштаган. Жада калса бул беттешти уюштурган Арабиянын көңүл ачуу башкы башкармалыгынын төрагасы Турки Аляш-Шейх өзү да жеңишти Бивалга бергенин, калыстардын чечими туура эмес болгонун дароо айтып чыгып, реваншты уюштурууга болгон күчүн жумшай турганын белгиледи. Мындай макамдагы адам реванш тууралуу айтып жаткандан кийин сөзсүз түрдө болот деп күтсөк болчудай. Анын үстүнө жарым оор салмакта жаңы гана абсолюттук чемпион болгон Артур Бетербиев өзү да бул тууралуу мындай деп айтты. Мен ага реванш берүүгө макулмун, бирок жарым жылдан эрте убакыт ичинде эмес. Жана бул беттешти Сауд Арабиянын бийлиги каалаган гана учурда деген шарттары белгиленген сөздөрүн жаңыртты. Сиздердин оюңуздар боюнча бул беттеште кимиси жеңди? Бивал акыркы раундтарды алдырып койгон жокпу? Айрым белгилүү мурунку жана азыркы боксчулар жыйынтык боюнча эмне дейт? Угуп көрөлү. Костя Дзю: мен башка жыйынтыкты күтүп тургам. Бул беттештин уюштурулушуна башынан эле каршы болгонума карабай, анын тактика жана техникалык жүрүшүнө ыраазы болдум. Бирок менин оюм башка тарапка багытталды. Беттештин жыйынтыгын 116-112 эсеби менен Бивалга бердим деп айтты. Жарым оор салмактын куруна мурунку талапкерлердин бири Исмаил Силлах эмне деди? Сонун беттеш, реваншты көрсөк жакшы болмок. Бирок Артур таттыктуу жеңишке жетти. Ал рингдин ортосун ээлеп алып, көп соккуларды уруп жатты. Дмитрий да албетте жакшы иштеди, бирок жеңген жок. Эгер жеңишти Димага берип койгондо бул оорлук болмок дейт Силлах. Америкалык белгилүү машыктыруучу Тедди Атлас да өз ойлору менен бөлүштү. Керектүү учурларда Бивал коргонууда өзүн мыкты көрсөттү. Аны менен бирге чабуулга да даяр болуп жатты. Атаандашына жакындап келип, оор соккуларды жаадырып, жанчып салууга жол берген жок. Эгер Дима жөн эле буттарын колдонуп эки жакка кача бергенде Артур аны кармамак. Бирок Бетербиев өзү айткандай 40 жашка келип калды. 9-раундда темпти бир аз азайтып, күчүн экономдогону көрүндү. Буга чейин андайды кылчу эмес. Бирок ошол раундда сактап койгон күчүн кийинки раундтарда ийгиликтүү колдоно алды. Артур корпуска өтө аз сокку узатканына таң калдым. Аларды эң аягында гана аткара баштады деп белгиледи.
Мына ушундай достор, бул беттеш боюнча пикирлерди калтырып, комментарий аркылуу бибалды колдоп коелу. Анан сөзсүз түрдө каналга катталып, коңгуроону басып коюңуздар.